неге шайлауға кетіп отыр? Кетпей қойсам деле болады деле. Бирок мени 5 жағдай түрттү. Биринчи, мына азыр эстеп көргүлөгүн жанагы Улукбек Марипов деген инибизди премьерге шайлап атканда Жогорку Кеңештин трибунасынан депутаттар сурап атат. Ай, урматтуу кандидат, билесизби, 4 күн суу сактагыч тажиктерге өтүп кеткен турбайбы? Же өткөн жокпу, же өтүп кеткен турбайбы деп жооп бергенин билесиңерби? Ошондо отуруп таң калдым. 5 жыл отурушуп депутаттар ошо жаңыдан шайланып аткан баланы өмүрүндө алек болбогонду сурагандан зээним кейип аттың ай деп анан чоң статья жаздым. Аны окугандар барбы? Тажикстан боюнча 33% 20-жылдары мургап жерге талды калып коюшкан, берип койгон бир эле кол менен 5-6 кишиде. Эгер ушундай темпенен кетсе, анда тажиктер өздөрү бизге тарелкага салып ошо жерди берип коюш керек деп аптан чоң корректный статья жазып чыгып, мына ошо негизинде бүгүн биздин бийлик жетекчилерибиз колдонуп атат. Аны уктуңар. Туурабы? Экинчи жагдай. Камчы Ташиев инибиз жана границалар боюнча кол коюп атып, Орто Токой суу сактагычын, Кемпирабад суу сактагычы боюнча, бери боюнча протоколго Ташкентте кол коюп атып эле. Анан кол койгондо мен да пауза кармап турдум, не болот экен деп. Бир депутаттын чыкпайт. Бир депутат ай туура эмес деп айтканга духу жетпеди. Арасында алайлык инилерибиз да бар. Мен жамандап ойлобойм, бирок алайлыктар кыйын эле бар. Жер үчүн башын сайып койгон жигиттер эле бар. Интеллигенция айткан жок. Жаным кейип чоң статья жаздым. Ташкенттеги протокол улуттун кызыкчылыгына жооп бербейт. Жокко чыгарыш керек деп. Окудуңарбы? Окудуңар. Мына ошодон кийин мага бир чет мамлекеттин журналисти звонтап айтып атат. Ой, урматтуу Исмаил Сакович, элдин баары маң болуп, журналисттер маң болуп калды эле, эмне кылышын билбей. Көзүн ачып бердиңиз деп, ошодон кийин элдин баары чыгышып, Москвада өзүнчө жыйын өткөрүшүп, кийин алар токтотконго мажбур болушту, мени менен сүйлөшүп. Мына Акмат эми билет. Экөөбүз барганбыз ошондо, чакырышып. Бирөө айта алган жок. Ант бергендер айта алган жок. 5 жыл отургандар айта алган жок. Үчүнчү жагдай. Мына октябрь окуясында Оштун шаардын мэри инибиз Таалайды келишип күч менен кууп чыгышты. Билесиңерби? Анан карасам ичимен учугу чыкпайт. Акматты бир маселеден биз эмеге Ошко келди эле. Мен телефон чалдым. Айним, алайлыктарды кууй турган ким? Мыйзамсыз. Башлагындагы отургузуп анан келдим деп. Туурабы? Мына иним Ошто туруп духу күчтүү экен, чогултуп берип туруп отургузуп мыйзамдын негизинде. Эми анын кийинкиси кандай кеткен, ал башка сөз. Бул үчүнчү жагдай болду. Бирөө айта алган жок, эки киши аракет кылган. Төртүнчү жагдай. Конституцияны, жаңы конституцияны кабыл алып атканда азаттыктан чыгып, мен ой пикиримди айтып, анда көрсөңөр керек. Эгер ушул өтүп калса, биз 500 жыл артка кетебиз, хандын бийлигине келебиз. Бирөө бардыгын өтүп кетет. Туура эмес болот. Тең салмактуулук жоголот. Бирин бери тартуу принциптери жоголот, бийлик бутактарынын. Тегине болбой, парламентте бирөө ошолорду айта албай, бир эки оппозициялык адамдардан башка. Учпагандан өтүп кетти. Анда тиңдедик. Мына ушулардын баарын көргөндөн кийин ойлодум, көрсө бир ошол жерде бирөө акыркысы жанакы чек ара маселеси боюнча билесиңер, мына чоң айда
тияқтан армия келе жатады екен дегенде дүрбелетіп үйін таштап кетішпеді. Білесіңер ме? Қатышып. Біреу айтқан жоқ, тоқта, андай болмайды. Біздің жігіттеріміз бар. Баткенді айтпайды ғой. Мына осы 5 жағдайдың негізінде ойланып тұрып қой, менде де бармасам болмайды екен. Осы жерде айтып, көрсетіп, жолды түздетіп, тура емес, тура да қолдаймыз деген адам керек екен. Деп, Ахмат Инемек өзі отырып алып, bir ay отырып, әрбір кандидатты таңдап, шықырып, сұранып, шында команда түздік. Мына осы команданы көрдіңіз, bir партияда жоқ. Біреу мүнтіп келе алмайды, çoğulup. Біреуінің шында духы күштілері жоқ. Бірақ ел екен де, туған ұры екен де, қағыныш екен де, қолда өзде жүрші. Адамдарды ұнықуын, жана 5-сіне қошып кетейді біле, мұны Алманбетті, Асылбек Жеймбектер депутаттарды қамашты. Конституциялық нормаға қаршы. Анда жазылып тұрған, депутаттарды қамаш үшін депутаттан ұрсас тұраш керекті. Бірақ қамап қойышты. Bir ay tanışkan жоқ. Осы жерде 5 жыл отыру алдында жүгіріп жүргендер айтылған жоқ. Мен статья жаздым, doğru емес болып қалды. Мына болбайды эле. Алманбетке болса жасалма иш қойғандыңар. Өкөөбүз бардык. Ахмат өкөөбүз. Президентке чейин барып айттык, doğru емес кылдык деп. 2 жолу Ахмат айтты, 1 жолу мен айттым, беркилерде канча жолу чогулуп. Ай doğru емес. Çıkarıp veriyoruz zaten. Kaçan çıkarasın? Çıkarıp veriyoruz. Büro koşullarının yanında жүрген mandatları var adamlar ayttı mı? Duhu jetti mi? Kim silerдің hukumardı korgoy? Kim erkinliğinlerdi korgoy keyin? Hep ayttı. Şu için elimizden oylanış gerek hazır. Oylanıp durgan uçur geldi. Uşunda otursak жерimiz keter, suumuz keter, bayrağımız keter, kenderimiz keter. Еліміз мигрант болып бардығы тияққа қашып кетеді. Шылардың барын кеме алып келіш керек. Ордына қойыш керек. Ал үшін бір ғана есе, жаңағыдай тура емес өткен нәрсені мейл өтті. Ем қолдап берді конституциялық норманы. Бірақ ем осы тең салмақтылығы сақташ үшін азыр бір ғана норма бар. Ал күшті адамдар, тәжірибалы адамдар, білімді адамдар, духы күшті адамдар ғана тартып тең салмақтылықты сақтап береді. Мына Азаттық партиясы ушундайларды топтодук. Биз тең салмактуулукту сактайлык. Ар бириңердерге жумуш ордун мыйзам негизинде камсыз кылып берелик. Мыйзам негизинде сот адилеттүүлүгүн орнотойлук. Билесиңер соттордун. Мыйзамдын негизинде биз жаңы технология менен, заманбап материалдар менен айыл чарбасын, жеңил өнөр жай тармагын, өнөр жай тармагын бүт өнүктүрүп, элибизге жумуш ордуна камсыз кылып берелик деген аракеттер менен биз кетип атабыз.